Ош шаары байыркы шаар экендигин мындагы тарыхый жайлар айгинелеп турат. Алардын бири Асаф ибн Бурхия күмбөзү. Күмбөз 11-12 кылымдарга таандык делген маалыматтар тарых беттеринен кезиктирүүгө болот. Анткени археологдордун изилдөөсү менен күмбөздөгү кыштар дал мына ушул 11-12 кылымга таандык экендиги анык болгон. Жана күмбөз анчалык чоң эмес болуп, жаан жаган сайын тоодон агып түшкөн сел каптап кала берген. Мындан улам 16-кылымда кайрадан оңдолуп бийик болуп курулган. Белгилүү орус окумуштуулары Земеке Зинин Нузовдун эмгектеринде бул күмбөз туурасында толук маалыматтар жазылып, алгачкы көрүнүшүнүн чимелери да камтылган. Ал эми күмбөз туурасында ар кандай талаш-тартыш пикирлер айтылып келет. Айрым тарыхчылар муну чындыгында эле Асаф ибн Бурхияга таандык, анткени ал Сулайман пайгамбардын тагасы же вазири болгон деген маалыматтарды карманышат. Ал эми Плотский, Галецкий деген окумуштуулардын старинный Ош, бизче байыркы Ош деген эмгегинде бул күмбөз жергиликтүү уруу башчыларына таандык экендиги жазылган. Ал эми кыргыз тарыхчысы Төлөгөн Касымбеков да бул күмбөз баргылардын уруу башчысынын күмбөзү экендигин айткан. Бирок мындай талаш-тартыштарга карабастан 19-кылымдын башында бул күмбөз Асаф ибн Бурхия деп аталып калган.